жайып алабыз. Телефон чандырабыз. Жөнөкөй эле телефонду камера коюп Ультра HD деп камераны баштайбыз. Радиалис ульнарис. Лучевая кость, заднюю фациальную ложу и латеральная ложа. Мен Кеңешбаев Бекболот, медицина факультети, Ошмун медицина факультетинде доцент болуп иштейм. Топографиялык анатомия сабагынан сабак берем. Лекциялык сабактарды, практикалык сабактарды. Анан ушул сабактарды азыркы учурга байланыштуу кылып, үйдө жөнөкөй эле телефон аркылуу ушул устройство аркылуу видеого тартып, аны монтаждап YouTube каналына салып атам. Азыр видеону тартып болдук. Эми муну токтотобуз. Токтоттук. Муну азыр эми флешка салышыбыз керек муну. Азыр муну флешканы телефонго сайып, жанагы тарткан видеону камера видеону флешкага салабыз. Флешкадан компьютерге жүктөп алабыз. Жүктөп алып туруп, мына Movavi Video сайт деген видео программага кирип, муну монтаждайбыз. Студенттер өздөрү суранышып, баягы көпчүлүгү азыр Instagram, YouTube көп видео көрүшүп, көп колдонгон үчүн ошо суроо талапка жооп бергидей кылып туруп, видео файлдарды жүктөп атам да. Суроо талаптын айынан ошол монтажды дагы үйрөндүм. Ар түрдүү видео программалар менен, редакторлор менен иштеп көрдүм. Эми жеңилирагын тандап, ушул Movavi видео дегенге видеону салып монтаждап атам. Азыркы видеону, монтаждалган видеону создать деген жерден басып, добавить видео деген коебуз. Выбрать файл. И жанагы видеону басып, открыть этебиз. Бул жерге видео жүктөлөт. Уже акыркы кнопканы бассабыз, ошону менен видео YouTube каналына чыгат. Андан сырткары Instagram аркылуу муну студенттер көп колдонгон үчүн Instagram'a дагы өзүмдүн баракчама ушул тартылган видеолорду, видео лекцияларды бүт ушул жерге салып, лекция топографическая анатомия. Бул жерде кыска вариантын берип, калганы продолжениясы YouTube каналда деп көрсөтүп коюп атам. Дистанциондуу окууда бир кыйла жеңилдик болду. Себеп дегенде биз студенттер кабыл алышы ар түрдүү болот да, кээ бирлер окуп түшүнсө, кээ бирлер көргөндө жакшы кабыл алышат. Ошондуктан кээ бир студенттер көрүп, конспект кылып жазып атса, кээ бирлер ошол YouTube каналына кирип, агайдын жүктөгөн лекцияларын көрүп, керектүү жеринен токтотуп, ал жерден конспект кылып алса дагы болот. Жана видеону кайра-кайра түшүнбөй калса, кайра-кайра кайталап көрүп, өзүнүн
түшүнөрчүлүк деңгээлинче көрүп, бул өтө бизге пайдалуу жагын тийгизип жатат. Мен сунуштайт элдим, башка сабактардагы бир ошол YouTube каналына киргизилип, биздин видео форматында дагы берилсе деген сунушту айтып кетет элем. Жана ошол Бекболот Капаевич агайга өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Видеолор бизге аябай жагып, студенттердин көпчүлүгү ыраазычылык. First Histology First Year деп, мынакей бул жерде мына 46 участник, бүт студенттер. Анан бул группада күнгө эрте мененден баштап сүйлөшөбүз. Демек ар бир Мынакей дагы эле ошо ооба тынымсыз эле тынымсыз байланышып турам. Мына азыр башынан баштайм. Лекцияны таштайм. Анан качан дагы лекция болот, тематикалык план, проблемалар болсо жазгыла деп айтам. Анан проблемасы барлар өздөрү индивидуально жазышат мага. Настроениялар сурайм, күнгө алар өздөрү эми коопсуз болбош үчүн үйдөсүңөрбү же Индиядасыңарбы деп сурай берем да. Десем жок, биз үйдөбүз деп бардыгы жазышат, биз ушул жердебиз депчи. Азыркы мезгилде COVID-2019 коронавирусуна байланыштуу биз сыртка чыга албай үйдө отурабыз. Ошондуктан онлайн сабактар менен аракеттенип сабактарды окуп жатабыз. Мен өлкөдөгү кырдаалга карабастан биз өзүбүз мен айрыкча дистанттык аралыкта өзүм студенттер менен терең тыгыз байланыштамын. WhatsApp группасы аркылуу. Кандай байланыштамын? Мен WhatsApp аркылуу ар бир группама мисалы бизге өлкөбүздө 5-жумада карантин жарыяланган да, 5-жумадан баштап бирок биздин тематикабыз токтобостон 5-жумада кайсы тема жүрүп жатканын мен студенттерим аябай жакшы билет. Себеби аларга мен график жөнөтүп койгонмун. Ошол график аркылуу мен WhatsApp аркылуу мен суроолорду жөнөтөм теманын жөнүндө. Ошол тема жөнүндө студенттер мага мен аларга бир күн же 2 күн убакыт берем. Ошолго мага ошол теманын ичиндеги сүрөт тартып бериш керек. Ошодон кыскача баяндама жазышат жана ошол тема боюнча 30 латын сөзүн которуп жазышат. 30
Анан ошолор жөнөткөндөн кийин мен өзүмдүн технологический карта деп коебуз. Биз баалоо каражаттарыбыз, мындай ушундай журналдарыбыз менен биз студенттерге баалоо каражат жүргүзөм. Бул коюлган баалар буга карантинге чейинки болгон болчу. Ал эми мына 5-жумадан баштап, мына занятие номер 5 деп турат. Ушу жумадан баштап мен WhatsApp аркылуу ошол студенттердин жөнөткөн элементтерине мен баа коюп баштаганмын. Бул жерде кээ бир карасаңыздар, кээ биринде минус алып калган студенттер бар. Ал эмне үчүн минус алып калган? Себеби мен график боюнча, расписание боюнча студенттерге жөнөтөмүн. Сиздердин графигиңиздер саат 9-дан 9:30-га чейин или мындай. Алар өздөрүнүн расписаниясын билишет. Ошол убакытта эгерде кайсы бир студент жооп бере албай калса, ал студент сабакка катышпады деген негизде мен минус коюп таштаймын. Калгандары, мына көрүп турганыңыздардай, баа алгандар, булар ошол мен көрсөтүлгөн убакытта активдүү жооп берген студенттер. И туура менин талаптарым боюнча туура жооп бергендер. Мен албетте өзүмдүн тапшырмамды өзүмдүн коюлган талаптарым менен текшеремин. Ошол талаптарыма жооп берген студент гана менин баама ээ боло алат. For a long period of time. So when we add the emotional aspect